Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын «Акыл эс тарбиясы» китебинен акыл тарбиясынын методдору деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Бүгүнкү чыгарылышта, урматтуу угармандар, акыл тарбиясынын эң жөнөкөй ыкма жол методдору тууралуу түшүнүк аласыздар. Көрсөтмөлүүлүк, өзекки сүйлөө жана практикалык иштер, шыктандыруу. Демек, ушул 4 усул тууралуу кененирээк токтолобуз. Акыл эс тарбиясынын методу бул балдарды алар менен бирге акыл эс жактан тарбиялоо максатына жетүү усулу, ыкма жолу болуп эсептелет. Мында педагогика илиминдеги тарбиялоо методунун мектепке чейинки балдардын жаш өзгөчөлүктөрүн эске алып, эң жөнөкөй, кыскача ыкма жолдоруна токтолобуз. Биринчи, көрсөтмөлүүлүк методу. Балдар айлана чөйрөнү, кандайдыр бир нерсени, айтылгандарды жана башкалардын баардыгын образдуу кабыл алгандыгы үчүн аларга эмне жөнүндө айткыбыз келсе, анын өзүн, сүрөтүн, макетин көрсөтүү зарыл. Мисалы, чайнек десек, жылкы, кой, ачкыч десек, аларды жакындан көрсөтүп карматуу зарыл. Эгерде самолет десек, сүрөтүн же болбосо телевизордон, интернеттен көрсөтүү керек. Ал эми ОЗЕК бул жаш балдардын акыл эсин өстүрүүдө алар менен сүйлөшүү, баарлашуу, эркелетип эмоционалдык маанайда сүйлөшүүнүн мааниси өтө чоң. Балдардын аң сезимин калыптандыруу, өстүрүү үчүн балдар менен баарлашып, суроо жооп айтып түшүндүрүү, үлгү көрсөтүү, кызыктыруу, ынандыруу жолдорун пайдаланса туура болот. Китеп окуп, жомок айтып, кайра сүйлөтүү, сүрөт берип сүйлөтүү, сүрөттү, мультфильмди, айлана чөйрөнү көрсөтүп, балдар менен баарлашуу зарыл. Үчүнчү, практикалык иштер. Балдардын кабыл алуусу, кыймыл аракети, ишмердүүлүк аркылуу болгондугу үчүн аларга айтмакчы, үйрөтмөкчү болгондорубуздун баардыгын карматып, ойнотуп, жасатып, кыймылга келтирип берсек жакшы болот. Алардын жүрүм туруму, кыймыл аракети, ишмердүүлүгүн уюштуруу методунда аткарып жасатып, көнүктүрүү, үйрөтүү, машыктыруу, ошондой эле кайталоо, ошолордун баарын үлгү көрсөтүп, чогуу биргеликте жасаса туура болот. Төртүнчү методу шыктандыруу. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Балдарды көрүү, угуу, жасоо, аткаруу, ойноо, эмгектенүү жана башка ишмердүүлүктөргө кызыктырып, мотивация, стимул берүү, сыйлоо, жактыруу, мактоо, белек берүү жана башка жолдор менен акыл эс жөндөмдүүлүгүн өстүрүүгө шыктандыруу, кызыктыруу зарыл. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. 30-32 беттерден кененирээк дагы окуп таанышып чыксаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.